Алардын тамыры астын оң эле жол менен өндүрсөңүздөр болот. Ошон үчүн дүйнөдө көп адам көчөтүн өндүрө алат. Баасы дагы ошон үчүн арзан да. Жаңгак $4, $5, алманыкы Түркияда 150 сом, 200 сом эле бир көчөтчү. Мери келип кичине көбүрөөк болуп кетет да, баягы жол акы, растамашка анан бирок кош саткандар кичине көбүрөөк кошуп коет, чын дегендечи. Бул 2 жыл мурда ham $4 эле, азыр деле $4. Түркияда ошол жылдары 80 сом, 100 сом, 120 сом эле. Мен 2019 жылдары, 18 жылдары, 19 жыл барган биринчи демесеге 80-90 сом эле $1 эле башкачтанда Кыргызстан $4 сатышты эле да, көчө саткандарчы. Бул жерде биздин өзүбүздүн алып саткан адамдар дагы көбүрөөк кошуп койгон ошол вакыттарда. Азыр эми доллар ол убакта $6.000 болсо, фуралар азыр $10.000, $12.000 болду. Азыр кичине алардын пайдасы азайып атат. Кайра эле $4 сатат, бирок өндүрүш өтө оңой. Стул беттеп, алманын любой подвоюн жаткырып туруп көчөтүн өстүрөсүз. Жаздан күзгө чейин 45 градус кылып жаткырып өстүрөсүз. Күздө дарактын деле начакайлары болот, ошо менен газык кылып кагып, баягыларды араларын бир каштан кылып кетербиз. Биягын 1,5 метрден кылып кетербиз. Картошка эккенде эле кыскасы, малин эккенде эле. Баягы 20 метрден кылган үчүн жаткырганда мындай бир бутак пайда болот. 4-5 бириккенде жуундун ичинде болуп калат. Бирок аны жерге, жердин бетине кылып турат. Эрте жаз кийин топуракты көмөсүздөр. Ар бир күчүнөн бутактар пайда болот да. Ар бир күчүнөн бутактар пайда болот. Тамырды акырын топуракты акырын көтөрүп картошка комдогондой эле тамчылап сугаруу менен же кыскасы мундулукту постоянно кылып турсаңыздар, тамыры тез алат бул подвойлор. Оңой тамырлайт. Анан кийинчерээк кичине тамырды ачып, кайчылар менен алынат, башка жерге отурулуп, ошол жерде уланат. Нормасы ушундай. Кээде ошол өсүлө турган жеринен жоондар болсо, ошол жерде улап койсо боло берет. 1 жыл астыга утасыңар да. Анан аны алып туруп кышына холодильникте азыр биз отурган партадай, партанын үстүндө аялдар да улайт Түркиядачы. Зигзаг формасында мындай бир формада уланат калемче менен. Сортун экөөнү шатырат эле кыштын ортосунда комтоп отуруп эле бир күндө 2 адам 1800-2000 чейин улагандар бар да, 1,5-2 арасында. Улап байлап туруп, аны атайын бир температурада баягы камбий деген Алай багандай китебинде жазылып аткан го мисалы. Көчөттөрдү 6 жылга чейин гана улаганга уруксат берет. Одан өткөнүнө карыганга уруксат жок деп китептерде научный жазаткан го. Муну научныйды бузуп коюп турам муну. Ол ондой неме жок да. Мисалы карыгандан буга күчү жетпейт деп 6 жылга чейин гана сунуш берет экен го. 6 жылга оңойроо. 20 жылдык алмады. Мындай да. Эле мына бир 3 жылдан анда болуп калат экен. Улап көргөнбүз. Ошо оны мөмө алды. Тамырка кылып тургандан кийин. Мындай да кыскача айтып кетсек, улагандын максаттары бар. Бунун максаты мынанын сортун өзгөртүш максатын болуп атат. Бутагандын да максаттары бар, ар биринин максаты бар. Бири-бирине окшошпойт да. Мисалы, бул сорту жакпай калды. Бул уланган сорт кымбат болуп атат базарда, жер тепшикан үчүн же бир өзгөчөлүгү болгон үчүн, же ширин бул кычкыл мисалы, ошо жакпай калып өзгөрттү. Бул жоон эмес, кичинекей болсо деле өзгөртсө болот. Мисалы, мындай жоондукту болсо деле, бул жоондук мындай болсо деле өзгөртсө болот дегенчи. 6 жыл деген туура эмес. Барактын мына эски дарактар 50 жыл, 100 жылга чейин жашай берет. Конечно, өмүрү акыркы күндөрү 1-2 жылдан кийин өлө турган дарак болсо анда болбойт. Бирок ошого чейинки мисалы 50 жыл жашай турган болсо 45 жылга чейин уласа боло берет, бутаса боло берет, как положено. Булардын кабыгы камбий катмары ткандарды бөлүп атат, нарагы киселеме баягы сулайма болуп атат, сварка жүрүп атат, значит боло берет да. Кайра тамыры күчтүү болгон үчүн мынаны тез жеткирет. Нормада мына көчөттү өзүнө эксең 1 жылда 1 метр өссө, мына уланганда 2 метр өсөт. Себеби тамырдан келген напор күчтүү, азыксат, удобрение, суу 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе көп. Түркияда өз көзүм менен көрдүм, бир чоң өрүктү путап салды эле. 1 жылда күчтүү өстү дагы, ошол эле жылы мөмө бүчүрүндө пайда болду. Нормада 2-чи жылы мөмө бүчүрү пайда болуп, 3-чү жылы мөмө берет эле. Ал 2-чи жылы мөмө берет. Себеби бияк деген азып көп путак калбай калды уже. Аз эле силер 5 баланы багып тургандан бир эле балаңыздар аз, бир баланы оңой эле багып коесуздар, ошондой эле гап да. Мындай көп нерсе ишти кылып туруп, кичине эле ишти оңой эле кылып коет да бул ишчи. Анан мына кабыкка улашыптыр основной. Жарма эмес, же жарма экен. Жарма улап, кабыкка да уласа болот. Биз дагы уладык. Кабык эле жарып отурбайсыздар, кабык эле сырттырып, мынаны калемди буда айырмасы калемдин ичке кыласыздар, эки жагын тең аласыздар. А жармада мынандайынан кандай адамдын кабыргасына окшош бир көрүнүш чыгып да, мындайдан алынып, биягы шиш болуп келет. Кабык эле мындай тыгып коесуздар. Кабыктын зыян жагы да бар экен да бирок. Не зыян бар экен? Мөмө баягы көйгөндөн кийин кайрылып түшүп калат экен. А буда андай болбойт да, жармада. Экөөндө тең азыр
экөөндө тең сварка болгон жер камбилия, баягы жашыл катмары бар, мына калк сыйргандачы. Ошол жер сиздер кандай жол 100 ыкмасы болсо, улагандын 100 эмес, эми бир 20-30 ыкмасы бар. Ошол ыкманын бардыгында тең ушул сварка боло турган бир эле катмар бар, ошол жер сваркаланыш керек. Конечно, эң бекеми бүчүр менен болот да. Себеби бүчүрдө секинден кичинесинен бирдей болуп чоңоюп кетишет. А мындай чоңдордо андай ыктымалдык бар. Тем более мына ылдый жагы көктөп туруп үстү эмес. Бул салмак түшкөндө буда деле ыктымалдык болот да. Ал жөнүндө толук нерсе дей албайм баягы сиздин мына Практикада өттү да ал нерсе. Кабыктан улап кайрылып түшүп калган, кийин мөмө көбүрөөк байлаганда. Шамал кан түшүп калат да кайрылып. Ооба. Жок, мында жарманычында эле немеси болушу мүмкүн. Баягы сваркага неме кылат. Буну ананда жооп кетиш. Уланганга чейин бекемирээк кармап берет да, мындай. Мына Семеренкага Кирпсонду улаган болсок, Семеренка неме Кирпсонго карарабы? Карай берет. Себеби бул экөө тең бирдей эле да. Семеренка түгө алма. Буга эч кандай тиешеси жок. Бул азыр bundan buyog'ina berilib turgan forma ma'nili. Agar yaxshi kunning jarig'ini barcha yerga tegizib turgan jarıq berilib turgan bo'lsa, klimat o'zturaraq berilib turgan bo'lsa, normalniy qizaradi bu. Ulasak bo'ladi ekan da. Bo'ladi. Hech qanday masala yo'q. Ana bir yerda jish bo'ldi, butoqlar go'yersa, mana yerda misol butoq sal go'yroq turadi da. Solishtirma bunday jayilib turmay, jish bo'lib ketsa kelajakda. O'shanda masala bo'lib, yaxshi qizarbashi mumkin. Jalbiroq tuygan, mo'malar birine tegan yerlar yaxshi qizarib qoladi da. Cho'sa ko'likda qolib ketgan yerlari.